баштан баштап. Анда мына боякка чейин алып келеле да, мына бу жерге чейин. Бу жерде балыктар болсун. Бүгүн 12-июнда балыкчы шаарынын мамлекеттик жолун иретке келтирүү иштери жүргүзүлдү. Шаар мэри Азамат Арнабек уулу тийиштүү кызматкерлер менен биргеликте жеринде кароо, түшүндүрүү иштерин алып барды. Бул момундай жолдо сатылганга болбойт экен, ачык. Азыр мурунку мыйзамдар күчүнө кирип атат да эжекелер. Мамлекет башчынын жол жээктериндеги сооданы жана соода жайларын ретке келтирүү жарлыгынын негизинде балыкчы шаарынын кире беришиндеги балык жана өрүк сатуучулар менен жолугуп, сооданын жаңы шарттары менен тааныштырды. Шаар мэринин мыйзамга соода иштеринин ыңгайына туура келген сунушунун жыйынтыгында соодагерлер шарттарга макул болушту. Өз билгенди кылып эле тура беришкен да бардыгы. Анан кызыл линиядан баарын бошотуп берип атат. Бизди кур калтырган жок. Мына бу жерден орун берип атат. Өрүкчү балыкчыларды чогуу. Бир ряд балыкчылар турмай болду, бир ряд өрүкчүлөр турмай болду. Бардыгы чечилди. Рахмат. Эми балык жана өрүк сатуучулар жол жээгинен алыс бир түптүү дүкөндөрдө санитардык талаптарга жооп берген шарттарда соодасын улантышат. Бизге деле ошо мэрдин санэпидстанциянын эмеси менен перчатки, фартук, чепчик кийип алып, холодильник коюп сатканыбыз деле жакшы, бирок жакшы условия түзүп берип атат. Эмне десем, главный ошо базарыбыз, орунубуз бар болуп, ошо жакшы иштеп, биз деле ошол жактан тамактап жеп эметкенибизге ошо ыраазыбыз, аябай. Культурный саткыбыз келет. Биз деле таза культурный саткыбыз келет, туура талап бул деле. Ошондой эле мамлекеттик жол жээгиндеги көрнөк жарнактар каралып, жеринде түшүндүрүү жана эскертүү иштери аткарылды. Шаар мэри жол жээгиндеги көрнөк жарнактарды илүүчү шиттерди 1 ай аралыгында алуу тапшырмасын койду. Эми жарнак ээлерине 1 айда 10 күндөн 3 жолу кат түрүндөгү эскертүүлөр берилип, аткарылбаган учурда чаралар көрүлөт. Белгилүү болгондой, жол жээктерин иретке келтирүү иштери жол тыгындарын жана жол кырсыктарын алдын алуу максатында башталган. Шаардын кире беришиндеги жолду кеңейтүү муктаждыгы да ошол себептерден улам келип чыккан. Иш-чаранын жүрүшүндө шаар мэри курулуп жаткан унаа токтотуучу жайдын абалы менен таанышты. Учурда ал жерде шагыл төгүү жана чектерди орнотуу иштери аяктап калган. Курулушту Чу Прокси компаниясы жүргүзүп жатат.